Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда сырт жактан келип жаткан каражаттар жана жеңилдетилген насыя алуу тууралуу Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Асрендиев Эркин Шамшудиновичтин брифингин баштайбыз. Анда эмесе Эркин Шамшудинович, сөз сизде. Саламатсыздарбы урматтуу журналисттер жана урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден, бул брифинг мурдагы биринчи күнгө пландаштырылган эле, графигибиз өзгөрүлгөн себептен бул брифинг ушул 3-күнгө которулуп кетти. Ошондуктан сиздерден кечирим сурайм. Биринчиден, сиздерге сырткы булактардан келип аткан каражаттар жөнүндө маалыматты дагы бир сыра жаңы актуалдаштырылган маалыматты берип кетсем, канча каражаты түшүп келди, канчасы сарпталды жана кайсы булактарга, кайсы багыттарга жумшалып атат. Андан тышкары азыркы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн антикризистик планынын алкагында ишке ашырылып аткан жеңилдетилген шартта каржылоо жөнүндө дагы маалымат берип кетсем. Сырткы булактардан келип аткан каражаттар жөнүндө айтып кетсек, бүгүнкү күндө жаңы маалымат $338 миллион ар кайсы булактардан, эл аралык финансылык уюмдардан келип түштү. Бул Кыргызстанга келип түшкөн сумма $338 миллион. Ошонун ичинен $207 миллион бүгүнкү күндө сарпталды. Калган $131 миллион Улуттук банктын эсебинде турат. Аталган $207 миллион өткөн жолу айткандай эле эң биринчи керектүү беренелерге, чыгашаларга жумшалып атат. Бул биринчиден пандемия менен күрөшкө байланыштуу чыгашаларга, анын ичинде саламаттык сактоо министрликтин саламаттык сактоо системасынын чыгашалары бар. Өзгөчө кырдаал министрликтин чыгашалары бар. Андан тышкары ушул пандемияга байланыштуу азык-түлүк коопсуздукту камсыз кылуу максатында да бир нече чыгашалар болгон. Тактап айтып кетсек, буудай ундарды сатып алууга ошол багытка коротулган болчу. Мукташтар, убактылуу жумушсуз калып муктаж болгон жарандарга азык-түлүк пакеттерди убактылуу жардам көрсөтүү максатында каражаттар коротулган болчу. Андан тышкары мына ушул акыркы 6-7 айдын ичинде бюджеттин бир топ чоң жоготуулары болгонуна карабастан, өз убагында пенсиялар, жөлөк пулдар жана бюджет чөйрөсүндө иштеп аткан жумушчуларга айлык маяналары өз убагында толук кандуу төлөнүп берилип жатты. Ошол чыгашаларга да бул каражаттар жумшалып атты. Мындан аркысы болсо, мына акыркы бир ай деп айтсак болот, бир айдын ичинде абал стабилдештүү болуп, туруктуу болуп келип жатат. Ошондуктан чыгашалар дагы, саламаттык сактоо системасында чыгашалар да азайгандан соң, сырттан келип аткан каражаттарды биз экономикага оң таасирин тие турган беренелерге, багыттарга жумшап атабыз. Мунун ичинде капиталдык салымдар бар. Капиталдык салымдар дагы иргелип эң керектүү гана капиталдык объектилерге каражаттар жумшалып атат. Анын ичинде таза суу менен камсыз кылуу системасына, ирригация системасына, жолдорду оңдоп курулуш жумуштарына, мектептерди, авариялык абалдагы мектептерди оңдоо жумуштарына, ооруканаларга, албетте реконструкция жана жаңы салынып аткан ооруканаларга жумшалып атат. Анан ушул каражаттардын бир топ бөлүгү экономиканы кайра жандандыруу максатында, ишкерликти колдоо максатында жеңилдетилген каржылоого жумшалып атат. Ошол жөнүндө мен толугураак айтып кетсем, бүгүнкү күндө жеңилдетилген насыялоого жалпы суммасы, бөлүнгөн суммасы 4,5 миллиард сом түзүп атат. Анын ичинен Улуттук банк бул программаны колдоо максатында 2 миллиард сом кредиттик аукцион аркылуу банктарга берди. Калган 2,5 миллиард сому бул бюджеттен ички жана сырткы булактардын эсебинен финансы министрлиги аркылуу банктарга ишкерлерди каржылоо максатында берилип атат. Бүгүнкү күндө аталган сумманын ичинен 3,6
1,2 миллиард сомго жеңилдетилген насыяларды 5000 жакын ишкерлер колуна алып иштетип атышат. Бул каржылоо бүт республика боюнча бүт аймактарда катышып аткан 11 банк аркылуу жүргүзүлүп атат. Бүт аймактар камтылган. Негизги шарттарын айта кетсек, бул жерде так айтып кетиш керек. Бул программанын эң негизги максаты бул арзан, узак мөөнөттөгү каражаттарды биздин ишкерлерге жеткизүү. Арзан жөнүндө айта кетсек, бул пайыздык үстөктөрү, негизги капитал, жабдыктарды же курулуш жумуштарына жумшай турган болсо, пайыздык үстөгү 6% түзөт. Мөөнөтү 5 жыл. Айлануучу капиталга каражат керек болсо, чийки заттарга же башка отурумдук чыгашаларга жапканга каражаттар керек болсо, айлануучу капитал деп болот. Пайыздык үстөгү сом менен 10%. Мөөнөтү 3 жыл. 5 жылдык насыянын дагы, 3 жылдык насыянын дагы өзүнүн жеңилдетилген каникулдары бар. 6 айдан 12 айга чейин. Андан тышкары биздин ишкерлердин мурунку алынган насыяларынын жүгүн эске алып туруп, рефинансирование деген өзүнчө бир багытты бекиткен болчубуз. Башкача жөнөкөй сөз менен айтканда, бул алган насыяны алып, жеңилдетилген насыяны алып туруп, мурунку карызды жаап койсо болот. Бул багытка дагы өзүнчө каражаттар бөлүнгөн. Мөөнөтү 3 жылга чейин, пайыздык үстөгү 11% менен, сом менен ушундай мурунку карыздарды жапканга, өзүнүн карыз жүгүн жеңилдеткенге колдонсо болот. Жакында эле бул жеңилдетилген насыялоо программасына өзгөртүүлөр киргизилди. Бул биринчиден шарттары мындан ары жеңилдетилди. Тармактардын тизмеси кеңейди. Бүгүнкү күндө так айтсак болот, экономиканын болгон тармактарынын баары бул программага кирди деп айтсак болот. Анын арасында өндүрүш да бар, экспортко багытталган ишканалар, тейлөө, кызмат тармагы, соода сатык жана башкалары. Жана мен айтып кеткендей, бул программаны ишке ашыруу максатында 11 банк катышып атат. Бул банктардын тизмесин сиздер өкмөттүн интернет сайтында же финансы министрлигинин интернет сайтында карап билсеңиздер болот. Ар бир банктын сайтында бул программанын шарттары, пайыздык үстөктөрү, мөөнөттөрү бүт баары так кеңири жазылган. Бул программанын алкагында жеңилдетилген насыя алуу боюнча кандай бир маселе же көйгөй чыгып калса, сиздер биздин коомдук кабылдамага же биздин телефондор аркылуу же финансы министрлигине кайрылып арыздансаңыздар болот. Ар бир кайрылууну биз терең изилдеп карап чыгабыз. Рахмат. Рахмат, Эркин Шамшутдинович, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые журналисты. В первую очередь я хочу принести извинения за то, что данный брифинг был перенесен с понедельника на сегодняшний день, на среду. Я хотел бы вам представить обновленную информацию об поступлении и использовании средств из внешних источников, на какие цели было использовано и на какие в дальнейшем планируется, а также остановиться на одном из направлений – это льготное кредитование субъектов предпринимательства. На сегодняшний день из внешних источников, из различных международных финансовых организаций в Кыргызскую республику поступило фактически 338 миллионов долларов. Из этой суммы использовано уже 207. Остаток 131 миллион долларов находится на счетах в Национальном банке. Указанные использованные средства 207 миллионов долларов, как ранее сообщалось, в первую очередь были направлены на мероприятия и расходы, связанные с преодолением и борьбой с пандемией. Это финансирование расходов системы здравоохранения, Министерства чрезвычайных ситуаций и так далее. Кроме этого, во время карантина отчасти за счет этих средств была предоставлена единовременная помощь временно оказавшемуся без работы населению, временно нуждающимся в виде продуктов питания. Также часть средств были направлены на обеспечение продовольственной безопасности, а именно на приобретение пшеницы и муки. Также в
В течение вот этого времени, несмотря на большие выпадения в доходной части бюджета, своевременно выплачивались пенсии, пособия, заработные платы работников бюджетной сферы. Естественно, на эти цели также были использованы часть средств из внешних источников. На сегодняшний день ситуация в республике стабилизировалась, как вы видите. С каждым днем мы видим хороший прогресс, и, соответственно, расходы на систему здравоохранения, они постепенно уменьшаются. Поэтому в дальнейшем средства из внешних источников будут направляться на те расходы, которые окажут положительный эффект и влияние на восстановление экономики. К этим направлениям относятся также и капитальные вложения, на внутренние наши капитальные вложения, на строительные работы. При реализации капитальных вложений также осуществляется приоритизация. В первую очередь это касается капитальных вложений в систему ирригации, обеспечения чистой питьевой водой, в ремонт, восстановление дорог, восстановление и реконструкцию аварийных школ, ремонт больниц, конечно же, и другие приоритетные объекты капитальных вложений. Также определенная часть этих средств направляется на восстановление экономики путем финансирования субъектов предпринимательства. Как ранее было заявлено, 3 месяца назад началась реализация программы льготного кредитования. На сегодняшний день на эти цели выделено 4,5 миллиарда сомов. Из них 2 миллиарда было выделено Национальным банком Кыргызской Республики и 2,5 миллиарда от Министерства финансов, как из внутренних бюджетных источников, так и из внешних источников. Из указанной суммы на сегодняшний день почти 5000 предпринимателей получили кредиты, льготные кредиты на общую сумму 3,2 миллиарда сомов. Недавно по пожеланиям и рекомендации бизнес-сообщества наших предпринимателей были внесены изменения в программу финансирования, а именно упрощены условия выдачи, расширены отрасли. На сегодняшний день этой программой охватываются практически все отрасли, как производство, так и сфера услуг, сельское хозяйство и торговля. В данной программе участвуют 11 банков, которые охватывают филиальной сетью все регионы республики. Основные условия – это можно получить кредит на покупку оборудования и строительные работы под 6% годовых сроком на 5 лет. Можно получить на оборотные средства под 10% годовых в сомах сроком на 3 года. Также для снижения долговой нагрузки можно получить кредит на рефинансирование. То есть можно взять кредит и полностью его направить на погашение ранее полученных дорогих либо долларовых кредитов, таким образом облегчив свою долговую нагрузку. Условия эти подробно представлены на сайте правительства. Также на сайте размещен список банков-участников этой программы. Это 11 банков, еще раз повторюсь. Эту же информацию вы можете посмотреть на сайте Министерства финансов. Также я хотел бы обратить внимание, если у вас возникнут какие-либо проблемы с получением льготного кредита, то вы можете обратиться в нашу общественную приемную, на наши телефоны, либо на телефоны Министерства финансов. Мы готовы по каждому факту детально разбираться и посмотреть объективно. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировал вице-премьер-министр Кыргызской Республики Асрандиев Эркин Шамшудинович. Спасибо за внимание.